Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Адатка айланып, бирок ушунчалык элдин кыжырына тийип калган, карапайым калкты саясатчы эмес, саясий оюндарга аралашпаган жөнөкөй элибизди тажатып бүткөн нерсе тилекке каршы бүгүн дагы күчөтүлгөн режимде иштөөгө өтө баштады. Сөз албетте маалымат айдыңында, колуңузда турган телефонуңузга келип аткан ар түрдүү маалыматтар тууралуу болууда. Сиз карапайым бир адам болсоңуз, интернетти жакшы тартып тартпаган аймакта жашасаңыз, эч бир саясатчынын тууганы болбосоңуз, же эч бир саясатчынын колунда, командасында иштебесеңиз, күндө саарттан кечке устачылык кылып, ысык сууга карабай, балдарыңызды багуу үчүн аракет кылып жүргөн кыргызстандык болсоңуз, анан чарчаганда же убакыт өткөрүү керек болуп калганда гана телефонуңузду карап, Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп атыптыр деп интернетке, соц тармактарга кирип жүргөн киши болсоңуз, анда бул маалымат айдыңында активдүү жүрүп келген жана жүрүп жаткан маалымат согушунун биринчи, орусча айтканда, мишени сиз болуп эсептелесиз. Бүгүн дал ошол абактагы саясатчылардын, бүгүн эртең абакка түшөрүн сезип даярданып отурган саясатчылардын, кезинде жемкорлонуп, сиздин, элдин ырыскысын болушунча уурдап жеп, тоюп, байып, небере чебересине чейин кенен жетип аша турган кылып дүйнө топтоп койгон кыргыз саясатчыларынын пиар топторунун максаты дал ошол сизге окшогон ак пейил, ишенчек жарандарыбыздын оюн бурмалоо болуп саналат. Дал ушундай эле пиар компаниялар бийликке жетпей калып, көрүнгөн жерде акылдуу болуп көрүнүп жүргөн, өзүнөн башка эч кимди киши ордунда көрбөй, сабаттуулардын эң сабаттуусу катары, ыймандуулардын эң ыймандуусу катары көрүнүп, сиздин акылыңызды уурдаш үчүн, сиз ишенишиңиз үчүн отурган креслосуна жайнамаздарын коюп, видео кайрылууларды жасап, керектүү жерде күлө калып, керектүү жерде кайгыра калып жүргөн кишилерибиз да бар. Демек, бүгүн сиздин колуңузда турган телефон уул кыздарыңыздын тарбиясын гана эмес, сиздин өзүңүздүн саясий түшүнүүңүзгө да, өлкөбүздөгү чыныгы абалды билгенден көрө, жетеленме, ушак айынга, жалгандардын, бурмалоолордун курмандыгы болуп калышыңызга да түздөн түз кызмат кылып жатат. Бул айтылган сөзүбүзгө далилдер миңдеп саналат. Бир аз гана анализ кыла алуу мүмкүнчүлүгүңүз болсо жетиштүү. Мисалы, жанагы Күнөскана боюнча атын чыгарып, анан Текебаевдин Атамекен партиясына кошулуп, Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Элвира Сурабалдиевалар менен жетелешип, парламенттик шайлоого катышып, анан октябрь окуяларында Жапаров менен Ташиевдин бийликке келбеши үчүн болгон аракетин көргөн топтун катарында бронжилеттерди кийинип алып, Ала Той антына келип, анан чогулган элдер тарабынан ташпаранга алынып, куулуп, бири оң бутума ок жедим деп элдин боорун орудууга аракет кылса, экинчиси башыма бакалашка тийип, эс учумду жоготтум деп роль ойноп, дагы бирин бир аксакал киши кууп барып сүрүп чыкканын, өздөрүнө өздөрү ок атышып, менин өмүрүмө кол салышты деп, теги койчу кандай гана кинолорду коюшпады эле. Ошол кездери Момбеков бийликти алдырып койдук деп ыйлагыдай болуп жер тепкилеп калганын да көргөнбүз. Дагы бири түн ичинде чогулган элге бара коёмун деп, аянттан куулуп, аз жерден өзү айтмакчы, сабатсыздардын таягынан оор акыбалга түшүп кала жаздаган учурлар да өттү. Бул күндөрү унчукпай тымпыйып көшөгө артынан кыргыз элине каршы саясат кылгандар да канча болду. Мунун баарын унутуп коюуга болбойт. Анткени дал ошолор, дал ошол күндөн бери бул бийликке каршы иштөөнүн негизинен жабык формасына өтүшкөн. Бүгүн алардын айрымдары дагы эле парламентте отурат. Айрымдарына бир катар кызматтар берилип, кайра алынышты. Айрымдары болсо абакта калышты. Айрымдары бир камалып да чыгышты. Булардын баары албетте эми Ташиев менен Жапаровго дос эмес. Жемкорлордун жегенин кайра мамлекетке кайтарабыз деп аракет кылып жүрүп, бүгүн эми Ташиев менен Жапаров албетте булардын баарын өзүнө душманга айланышты. Бир гана кыргыз эли, карапайым кыргыз эли бекем туруп, бул оюнчулардын азгырыгына алдынбай, акырына чейин ынтымакта туруп берсе, Кудай буйрса Кыргызстаныбыз бул оор күндөрдөн ийгилик менен өтүп, карыздарыбыз төлөнүп, өлкөбүздөгү көйгөйлөр чечилмек. Ушул Тилек Токтогазиевге окшогондордун баарынын башында бир эле башкаруучу турганын баарыбыз билебиз да.
Булар болгону ошол кишинин буйругу менен гана сүйлөп, ошол кишинин планы менен гана саясатчы болмуш болуп жүргөнү чын да. Эсиңизде болсо, буга чейин эле 3-4 ай мурда Ташиев менен Жапаровдун мамилеси бузулуп, экөө таасир талашып жатышыптыр деген ушак сөз таратылган болчу. Бүгүн эми ошол сөздү Текебаевдин партиясынын мүчөсү Тилек Токтогазиев пост катары жазып, бул сөздүн автору Текебаев экенин иш жүзүндө өзү тастыктап отурат. УКМК тарабынан кайрадан териштирилип жаткан 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча ошол убактылуу өкмөткө тезирээк реалдуу укуктук баа берилбесе, булар элди тараптарга бөлүп, туруксуздук кылуу аракеттерин уланта беришери анык болуп калды. Ал эми берки өздөрүн сабаттуу сезгендер тууралуу сөз кылуунун деле кажети жок болуп калды. Facebook'tan 2-3 баракча ачып алып эле Аллахтын алдында каратып туруп ушак айыңды туш тараптан жазып отурушат. Карап туруп булардын кожоюну эң эле сабаттуу кишинин айтып отурган хадистерине, айтып аткан ыйман, Аллах тууралуу сүйлөп жаткан сөздөрүнө да таң каласың. Кантип ушул Аллах деп отурган адам ушинтип кол астындагыларын бүгүн тигин ушакта, эртең тигинин баласын ушакта, эртең тиги эки досту ушакта деп отурат болду экен деп ойлоп каласың киши. Берки батыштын акчасына күн көрүп жаткандарды го түшүнсө болот. Алар эми Кудай тууралуу жөн эле анда-санда сөз салбаса, негизинен тетрисинче гейлерди, баягы динге каршы келген нерселерди пропаганда кылып жүрүшөт. Ал эми мына отурган отургучуна жайнамазын көрсөтүп отуруп интервью берип, хадистерди сүйлөп, ыймандуу адам болуп аткандар кантип ушундай иштерди кылат экен деп таң каласың. Саясат үчүн ушундай кадамдарга барып, бул жагынан ыймандуу болуп, мусулман кыргыз коомчулугунун сүймөнчүлүгүнө алынайын деп, бул жагынан фейктерди аштырып алып, баракчаларды аштырып алып, кайра эле ушактарды ойлоп таап жайылтып жатканына карап туруп, тооба гана дейсиң киши. Албетте, эми мунун баары кези келип кыямат күнү болгон чакта жараткандын алдында баарыбыз чындыкты гана сүйлөй турган учур келгенде ачыкталат деңизчи. Бирок ошого чейин деле бул жашоодо мынчалык эки жүздүүлүк кылуунун өзү коркунучтуу да. Айрыкча Камчыбек Ташиев тууралуу каралоолорду активдүү жүргүзүп жаткан бул сыяктуу кишилерге аргасыздан Аллах Тааланы ортого коюп жооп берүүгө туура келгенин да көрдүк. Мен муну айтканымдын себеби, бүгүн биздин журналисттер тартып атат, азыр чыгарса эртеңден баштап дагы айта баштайт. Вот Ташиев дагы каяктан акчаны алып, муну каяктан куруп койду деп. Урматтуу туугандар, Алла Тааланын астында күбөлүк берип айтып кетемин. Ушул мечитти жана бардык жашоомду мен ак пешине терим менен жашап келе жатам. Аллаху акбар. Мындан ары да ушундай болот. Мындан ары да мен көзүм өткүчү ушундай болот. Тапкан ташыганымды Алла Таала буйрган насип эткен ырыскынын бардыгын элим менен, журтум менен бөлүшүп жегенге милдеттүү болом. Жана ошону жасап келатам. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу эли журтум, Чубак Ажы аалымыбызды мечитин курганда менин бала чакаларым, бир туугандарым, менин 11 тууганым бар, Кудайга шүгүр. Карындаштарым, эжелерим, агаларым, алардын балдары баарыбыз кол кабыш кылдык. Баарыбыз чуркап жүрүп кылдык. 2 жыл ушуну курдук, ушу мечитти. Кудай кааласа, ушундан таалим тарбия алып, кийин дагы Чубак Ажы атындагы көптөгөн көчөлөр ачылсын, мечиттер салынсын, мектептер салынсын, көптөгөн айылдар курулсун. Мына ошондо гана мамлекетибизде ыймандуулук орнойт. Мен ойлоймун, урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, сиздердин ушул жерде турган ар бириңиздер, ар бир биздин кыргызстандыктарыбыздар бүгүнкү күндө Ажынын ошо Ажы көзү тирүүсүндө Чубак Ажыны дагы ар түрдүү сөздөр менен жамандашкандар болгон, жалаа жапкандар болгон. Ошондо дагы Чубак Ажыга ушундай бир жаман сөздөр айткандар болгон, туугандар. Бирок ага карабастан элибиздин жүрөгүндө бар экен, ал адамды биз бүгүнкү күндө эң биздин мындай ыймандуу, тартиптүү жана аалымыбыз деп баш ийип эсептеп отурабыз. Мындан ары да ушундай болсун, элибизде журтубузда тынччылык болсун, мамлекетибизде биримдүүлүк болсун, бардыгыбыз чогуу бирге элибиз журтубузду өнүктүрүп өстүрөйлү. Душмандарыбыз көп, ички жана тышкы душмандарыбыз бар. Элибиз биримдүү болсун. Мусулманчылыктын негизинде, Алла Тааланын бизге берген ыймандуулуктун негизинде биригишибиз керек. Баарыбыз чогуу болушубуз керек. Чогуу бирге алдыга сүрүшүбүз керек.
Демек, урматтуу жанагы телефонунан анда-санда жаңылыктарды интернеттен көрүп алып, ошого ишенип жүргөн жөнөкөй карапайым ак эмгеги менен үй бүлөсүн багып жүргөн мекендеш. Ар кандай WhatsApp группалардан келип аткан, соц тармактарда тарап жаткан ушак айымдарды жаңылык катары кабыл алаардан мурда жакшылап анализ кылыңыз. Өткөн жылы эсиңизде болсо, элдин баары коронавирус менен алышып жаткан чакта, ушул өзүбүздүн аттуу баштууларыбыз чыгып, коронавирус деген нерсе жок, ал жөн эле саясат, жалган. Дарыгерлер ошол 200 000 сом алыш үчүн эле коронавирус жуктурдук деп атышат деп чыгышкан болчу. Бирок тилекке каршы коронавирус бар экен. Анын артынан канчалаган жарандарыбыздан айрылдык. Аалымдарыбыздан айрылдык. Канчалаган медицина кызматкерлеринен айрылдык. Бирок ошол кезде соц тармакка чыгып алып, коронавирус жок деп саясат кылган адамдар бүгүн да эл менен ойногонун токтоткон жок да. Бүгүн эми ошолор вакцина алба, алсаң өлөсүн, бул саясат деп элдин башын айлантып жүрүшөт. Эртеңки күнү келгенде бул вакцина тууралуу да чындыкты жашоо өзү көрсөтөт. Ошондо да бул саясатчы сөрөйлөр мен айткан эмесмин деп танып жүрө беришет. Ал эми булардын оюндарынын азабын албетте алардын сөзүнө ишенген жарандарыбыз көрүшөт. Вакцина аласызбы, албайсызбы, ал сиздин жеке чечимиңиз. Бирок бул жерден дагы элди маңкурт ойлоп, өздөрүнө саясий упай топтоп, калың журттун тагдыры менен ойношуп жаткандардын колундагы оюнчук болуп калбашка аракет кылышыбыз керек эмеспи? Коронавирус жок дегендердин кантип анан вакцина тууралуу таратып жаткан ушактарына ишенүүгө болсун? Кыргызстаныбызда тынчтык, адилеттүүлүк өнүгүп өсүү болсун. Саламатта калыңыз.